Пайгамбарыбыз өзгөчө көптөгөн дуаларды айтып кеткен. Бирок өзгөчө биз айта турган дуабыз ушул эки: Алла, ушу орозобузду кабыл кылгын. Анткени бул орозо бир гана сен үчүн, бир гана сообун сен бересиң деп Алладан сообунан үмүт кылып көптөгөн дуаларды кылышыбыз керек. Дуанын үлгүсү көп, бирок эң негизгиси: Алла, менин күнөөрүмдү кечир. Алла, мага жүз рахматыңды бер. Эли журтума тынччылык бер. Балдарымды өзүң ырайыма ал. Алла, иманды чөйрө курушка мүмкүнчүлүк бер. Иманды мамлекет болушка мүмкүнчүлүк бер деп элди журтка, баардык жами журтка дуа кыла турган болсок өтө жакшы экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 түрдүү адамдын дуасы кайтарылбайт. Ошонун бирөөсү орозо кармоочунун ооз ачар мезгилинде дуасы деп айткан. Алымдардын көпчүлүктөрү айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адаты болгон орозонун ооз ачарынын алдында дуаны сөзсүз кабыл болгонун пайгамбар бизге айтып, ошол убакта көп дуа кылчу дейт. Пайгамбар орозо келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзү өзгөрүп кетчү, намаздарды көбөйтчү, жана дуаларына өтө катуу көңүл бурат эле. Ошондой эле коркунуч үстөмдүүлүк кылчу, же болсо пайгамбардын жүрөгүндө дайыма коркунуч пайда болот эле. Ушул орозонун ичинде күнөөм ушул орозонун ичинде дуалар кабыл болбой калбаса экен деп Алла Тааладан коркот эле. Дагы бир жерде болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол убакытта көп убакытта төшөккө жатпай калат эле деп айтат. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан мусулман дуа кылса, ошол дуасында тууганчылыкты үзүүнү же кандайдыр бир күнөөнү сурабаган болсо, Алла Таала ага 3 нерсенин бирөөсүн сөзсүз берет. Ошол сураган нерсе өзү берилет, же ошол дуанын ордуна анын бир күнөөсү же ага келе турган бир балекет алып салынат, же болбосо анын ордуна акыретте сооп берилет деп айткан экен. Демек, ушул айдагы сооптун же болбосо ушул айда суралган нерсенин фазилети ушунчалык экен, ал сөзсүз берилет экен. Эгер такыр берилбей турган болсо, Алла Таала аны акыретте берет экен. Кыямат күнү Алла Таала пендесин чакырып сурайт экен: Эй менин пендем, мен сага дуа кылууга өкүм бергем жана аны кабыл кылууга убада кылган элем. Сен менден сурадыңбы? Ал айтат: Ооба, сурагам. Алла Таала айтат: Сен дуа кылганыңда мен кабыл кылбай койгон бир дагы дуа болгон эмес. Сен тигил кыйынчылыкты алып сал деп дуа кылдың, мен аны дүйнөдө орундаттым. Тигил кайгапаны менен узак кыл деп сурадың, мен дүйнөдө ал дуанын эч кандай таасирин билинбеди. Мен ошол дуанын ордуна мындай соопту сен үчүн дайындап койдум деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушуну айтат экен. Алла Таала даярдап койдум деп айткан дагы ошол мезгилде баягы адам айтат экен: Аттиң, жалган дүйнөдө менин дуаларым бирөө дагы ушул дүйнөдө берилбестен ушу акыретте берилсе болмок экен деп тилейт экен.